Аракет кылабыз, колубуздан келишинче аракет кылабыз. Бул оору да калат, муну унутасыз. Жакшы жашоого келесиз. Жийкенсек дарыгер болуп иштей албайбыз. Сыздын көбү, сууктун көбү бут жактан келет. Көбүнчө ошо көтөрүнчүк түзүшчү жактан ириңди сезгенөө башталат. Аял затыныкы көпчүлүк убакта кош болуу кезинде төрөт маалында чыгат. Көпчүлүк убакта адам самолечениеге кирет. Болот, скорый менен алып келип калышат, жана үй жайы жокторду, арга сер жашагандар. Эми ачыгын айтканда куртун терген убактарга чейин болот. Ал кайсы кызматта, кайсыл акыбалда, оорусу барбы, оорусу менен келдиби? Отказ кылууга акыбыз жок. Ал адам дарылоого тийишпиз. Мен өзүм Кыргыз, ал убакта Кыргыз мамлекеттик медицина институту болчу. Кийинчерээк Кыргыз мамлекеттик мед академиясы болуп өзгөрүлүп калды. Ошо мед институту 1985-жылы бүткөн. Бүткөндө ошо окуп жүргөндө эле өзүм хирург болом деген бир жакшынакай ынтазарлыгым бар болчу. Анан орун сураштырып келсем, ушу проктология бөлүмүндө бир ставкада орун бар экен. Себеби бир жаш врач кандидаттыгын защита кылып, кафедрага өтүптүр. Менин бактыма ушул жерде өзүм иштеп кеткен, өзүм тарбия алып кеткен жерден орун чыгып калды. 88-жылдан бери ушул улуттук госпиталь, ал убакта республиканын клиникалык ооруканасы болчу. Ушул жерге жумушка киргем. Ошо 88-жылдан бери ушул убакытка чейин иштеп келатам. 2000-жылдан баштап бөлүм башчы болдум. Өзүм илимий даражам медицина илимдеринин кандидатымын. Республиканын бүт биздин профилдеги ооруларды ушул жерге топтош үчүн күндүр түндүр бир жумада 7 күн, бир айда 30 күн дегендей кабыл алып, тез жардам көрсөтүү максатында иштеп жатабыз. Штатымда 12 врач бар. Себеби тез жардам көрсөтүү үчүн, күндүр-түндүр тез жардам көрсөтүү үчүн штат бул жерде көбөйтүлөт да. Чындыгында сайыс убагында көпчүлүк эле жаш врачтар проктолог болуп иштейсиң десе жок деп айтышыбыз. Көрсө проктологиянын өзүнүн ушунчалык көп нюанстары бар да, мындайча айтканда бул ооруну өздөштүрүп жеткиликтүү кылып иштеп кетиш өтө жеңил нерселерден эмес. Биз бөлүмдө 40 ооруга эсептелген деп айтабыз. Эми жайдын күндөрү чындыгын айтканда кээде 30, кээде 35, баягы 40 оорулуу чанда болуп калат да, бирок толук кандуу иштөөгө мүмкүнчүлүк бар. Биздин бөлүм өзгөчө, мынакей күзгү айыл чарба жумуштары бүткөндөн кийин оорулар көбөйөт. Мындайча айтканда ноябрдын аягынан декабрь, январь, февраль айларында кээде оорукчандар кезекке туруп калган убактар болот, потому что жайкы сезон убагында бүт барысы эле тиричиликтеп жүрүшөт, ошолордун көпчүлүгү убагында келип жатышпайт да, бош убактыларың ушу оорудан сакайып кетели деп, именно ошо кышкы 3 айда өтө эле көп болуп калышат да оорукчандар. Эртең менен саат 7:30 жумуш башталат, мен өзүм саат 7-де келем. 7-де келип, бир сыйра операция болгондорду карап чыгып, себеби эртең менен кипятёнкада разборка болот. Эмне болду, кандай болду? Мен оорукчандардын акыбалын бөлүм башчы катары билүүгө тийишмин. Ошондуктан мен эң эртең менен келем. Менде 12 врач иштешет. Алардын 4-өсү айымдар. Врач айымдар. Кудайга шүгүр, жашыраак болсо дагы проктология кесибин өздөштүрүп, өтө чоң операциялар болбосо дагы жалпы проктологиялык операциялардын кандай жасалат, эмне кылып жасаш керек, бүт кадимкидей үйрөнүп калышкан дарыгерлер. Жылына бул бөлүмдө 1800, өтө көп болгондо бир 2000ге жакын операция жасалат да бир жылда. Бөлүмдүн айтпадым, хирургиялык активныйсы мындайча айтканда 99,5% деп айтсак болот да. Мындай хирургиялык активность улуттук госпиталда бизде эле болуш керек, проктология бөлүмүндө.
мынакей азыркы жаңы методикалар лазер менен жасалган операциялар эми ал бүт эле проктология ооруларына туура келе бербейт. Мисалы оорукчан келип бизден сурайт, лазер менен жасайсыңар деп. Лазердин жасай турган өзүнүн показаниясы бар. Кайсы ооруларды лазер менен жасаган болот. Ошол эле геморройдун кайсы түрүн лазер менен жасаш керек, кайсы түрүн жасабаш керек. Бирок эгер ошондой жаңы аппаратура келип калса, биз оорулуунун мисалы бул жерде азыр биз орточо бир 7 жалпы эсеп менен 7,5 күндө эсептейбиз. Эгерде лазер аппаратурасы келип калса, биз анан орточо эсепти оорулуунун бул жерде жатканын дагы бир где-то 2-3 күнгө кыскартсак болот да, эч кандай 3-4 күнгө кыскартып койсок болот. Эми Кудай буйруса, азыркы администрациянын жардамы менен аппаратурага заявка берилди. Лазер аппаратурасына. Лазер аппаратурасы келип калса, Кудай буйруса, элге бул ушунчалык популярный сөз да лазер дегенчи. Аны менен да жардам көрсөтөбүз, бирок оорусуна жараша жардам көрсөтөбүз. Мисалы лазер ошол эле геморройдун түрлөрү бар, ичкиси бар, тышкысы бар. Эгерде ички геморрой болсо, внутренний геморрой деп коебуз, ага лазер кадимкидей сонун жардам берет. А эгерде комбинированный геморрой ички тышкысы бирдей болсо, анда мисалы ошол ичкисин лазер менен жасап, а тышкысын баары хирургиялык жол менен кесип алууга туура келет. Эми бизде бул жерде жалаң эле геморрой оорусу эмес, бизде ушунчалык көп оорулардын түрлөрү бар. Мисалы бизде ушундай убактар болгон, бир убакта 25, бир күндө 25 оорулуу жасаган күндөр болуп калганда, операциячы кээде. Эми бардыгы бул жерде эмес. Экстренный операцияларды биз ылдый жагынан жасайбыз бүт баарысын. Эки столго жасайбыз, эркектерди өзүнчө киргизебиз, аялдарды өзүнчө киргизебиз. Бул жерде жанагы именно жанагы өнөкөт свищтерди, геморройлорду, андан башка да бир оорулар бар деп атпаймынбы? Ушулардын бүт баарысын ушул эки столдо жасайбыз. Категориялар мындай да, сыз, суук. Жанагы ириңди сезгенүүлөрдүн бүт баарысы сыздан, сууктан болот. Эми жаштар көрүп атасыздар, ар кайсы деле отуруп берет. Жер тандабай калышпады. Жеңил кийишип жүрөт, өзгөчө кыштын күнү. Жука бут кийим кийип жүрүшөт. Үстүңүздө тон кийип туруңуз, суукта бутуңузда туфли болсо эч убакта жылабайсыз. Ошол эле катуу суукта бутуңузда чокой, үстүңүздө куртка, üşөйсүз. Анан геморрой оорулары, булар көбүнчө ич каткандан, ич өткөндөн, ич каткан, ич өткөн көпчүлүгү эмнеден келип чыгат? Туура эмес тамактануудан. Анан жана оор физикалык жумуш кылгандардыкы. Аял затыныкы көпчүлүгү убакта кош бойлуу кезинде төрөт маалында чыгат. Эми анан жанагы ич катуу маселеси азыркы убакта ушунчалык проблемный вопрос да. Көпчүлүк убакта адам самолечениеге кирет. Эмне үчүн ошол ич катуунун бир симптоматикасы башталганда эми үчүн дарыгерлер келип туура консультация албайт. Тигил деп дарыланыптыр, бул минтип дарыланыптыр. Ал дары ошого ылайыкпы, ылайык эмеспи? Анан эле ошо ич катканда ичти жумшартуучу дарылардын көп түрлөрү бар. Бирөөсү ичегин иштегенин күчөтүп, баягы ич катканды тезирээк босотуп жибергенге эсептелген дарылар. Андай дарыларды көп ичүүгө болбойт. Андай дарыларды функциональный запор деп коет. Мындай айтканда баягы жер которуудан же туура эмес тамактануудан 1-2 жолу колдонсо болот. Аларды системага киргизип дарыланган болбойт. Ал дарылар менен эгерде врачтан туура консультация албай ошол дарыга отурсаңыз, мындай айтканда бүгүн бир таблеткадан баштасаңыз, 10 күндөн кийин 2 таблетка, 20 күндөн кийин 3 таблетка, андан кийин 5 таблеткада жардам бербей калган убактар болот да. Сыздың сууктың бут жактан келет. Көбүнчө ошо көтөнчүк түз ичеги жактан ириңди сезгенүү башталат. Жийкенсек дарыгер болуп иштей албайбыз. Эми жанагындай ооруп жана айтып атпаймынбы, ириңди сезгенүү. Бул ириңдин жытын легкий жытынан нар жагындагы ачуу жытына чейин айтууга болбойт да.
душка түшүп кийимиң бүт баарысын чечип жаңы кийинсең дагы жыт турат. Эгерде андай жыттан жиркенсек, анда бул кесипти иштей эле койгонубуз жакшы. Болот, скорый менен алып келип калышат, жана үй жайы жокторду, ар кайсы жерде жашагандар. Эми ачыгын айтканда куртун терген убактарга чейин болот. Врачсың, кесип тандап алдыңбы, жасоого тийиш. Ал кайсы кызматта, кайсыл акыбалда оорусу барбы, оорусу менен келди. Отказ кылууга акыбыз жок. Ал адам дарылоого тийишпиз.